Кыргыз мамлекеттик Дене тарбия жана спорт академиясы Кыргыз мамлекеттик университетинин Дене тарбия факультетинин базасында 1955-жылы уюшулган. Эки кылымга таандык тарыхы бар академия спортчуларды, машыктыруучуларды жана дене тарбия мугалимдерин даярдаган бирден-бир адистештирилген жогорку окуу жай. Академия даярдаган кесипкөй адистерден улам убагында Орто Азияда аты таанылган. Ушул 55-жылдан бери ушул жалпы Орто Азияда, Кыргызстандын ичинен тышкары чет жакка чейин биздин адистер барып иштешип атат да, ушул жерде бүткөн адистер. Бул биздин академия ачылган эле ошо Россиядан кийинки эле, Россияда физкультурный академиялар болсо, ошондон кийинки эле биздики турчу да, Орто Азияда эң күчтүү болуп. Базалары бар, ошол СССРдин убагында талапка жооп берген базалар болчу. Материалдык техникалык базалары, кабинеттер, залдар, окуу машыгуу залдары бүт баары талапка жооп берген болчу да. Жада калса бассейнибиз бар болчу. Бул Кыргызстанда жок бассейн, олимпийский стандартка талаптарына жооп берген. 50 метр узундугу, трамплин менен секире турган, тереңдиги бүт баары талапка жооп бере турган болчу. Азыр ошол 55-жылдан бери капиталдык оңдоо түзүүгө муктаж болуп калган да, каралбай калган. Биздин бактыбызга биздин улуу урматтуу президентибиз ушул жерде бүтүп, азыр өзүнүн көңүлүн буруп атат ушул жака. Өтө чоң жардам берип атат да биз үчүн. Мамлекеттин желегин желбиретип, элин дүйнө элдерине тааныткан белгилүү спортчулардын жоон тобун даярдаган академиянын жогоруда аталган машыктыруучу жайларынын, жатаканаларынын эскилиги ибак жетип, бирин оңдосо экинчиси улам жүдөтүп, капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж эле. Мындай абалды көргөн өлкө башчы маселени түп тамырынан чечүү зарылдыгын белгилеп, олуттуу оңдоп түзөө жана куруу чечимин кабыл алган. Буквально сам президент неожиданно приехал. Президент өзү күтүүбүздөн эле келип калды. Аренаны кыдырып, биздин баардык аймагыбызды кыдырып карап чыкты. Анан 1-2 күндүн тегерегинде эле биздин аренанын ремонту башталды. Машыгуу учурунда аренабыздын чатыры урап түшө баштаган эле. Биздин президентибизге абдан чоң ыраазычылык билдиребиз. Ал муну менен эле токтоп калган жок. Албетте биздин бассейнибиз оңдолуп курулууда. Койташтагы спорттук базабыз да оңдолуп, түзөлүп, калыбына келтирилет буюрса. Биз мындай иштердин жасалып жатканын көрүп, кубанганыбыздан ушундай бир жагымдуу нес абалда турабыз азыр. Сиздер көрдүңүздөрбү, биздин академиянын имараты жаңыланып, жаңы көйнөк кийгендей болуп калды. Бир жерин оңдосо, экинчи жери бузулат, бир жерин оңдосо, экинчи жери бузулат. Сөйтүп, көп мындай кыйынчылыктарга ээ болуп келгенбиз. Эми мына ушул акыркы жылдары мына манежибиз оңдолду. Садыр Нурбажоевичтин жардамы менен, президенттин аппараты менен азыр болсо ремонт жүрүп атат. Мынакей экинчи корпусубуз абдан эскирип калган, баса албай калганбыз, иштелбей калган. Азыр ошону бузуп, мына жаңы салып атышат. Ардыгер аалымдар айткан талапка жооп бербеген эски окуу корпусунун имараты бузулуп, учурда курулуш иштери жүрүүдө. Окуу маалында дагы жаранкаалар бар болчу, жер титирөөгө жараксыз болуп калган да. Анан өзүбүздүн бияктагы жетекчибиз Тукеев Эрмек Мырзабекович ректорубуз кайрылуу жазып, ошонун негизинде ушул иштер жүрдү. Азыркы күндө биякты президент башкармалыктан контролдолуп жасалып атат. Азыркы пландаштырылган боюнча подвалы андан тышкары 5 кабат болот. Мурда бизде колледжибиз дагы бар эле, бирок колледжибизге кабинеттер жетпей көрүнгөн жакка көчүп жүрчү эле. Эми бияктан атайын колледжге дагы атайын кабинеттер атайын бөлүнөт. Окуу корпустары бөлүнөт. Жастан бери баштап атабыз. Биринчи снос болду. Анан котлованы кастык. Котлованы касып, азыр приблизительно эми в течение месяца постараемся на ноль выйти. 5-этажный дом будет, с лифтом будет. Полностью строительство идет нормально. Авторский надзор, технадзордан контроль болуп жүрүп атат. Жумушчулар иштеп атышат, биякта азыр 20 жумушчу иштеп атат. Азыр обратный засыпка жүрүп атат, бияк грунт туура түзмес, ичине киргенге болбойт да. Потому что обратная засыпка, өңгүлдөр можете пораниться, так что я не разрешаю вам туда заходить. Ну, график боюнча биз сентябрьде бүтмөкпүз, но со стороны конструкторов идет задержка проекта. Они каждый раз понемножку дают, из-за этого мы медленно. А так, если бы нормально было, мы уже где-то на 2-м, на 3-м этаже были бы. Мындан сырткары академиянын эки жатаканасынын бири толук капиталдык ремонттон өткөн. Жакынкы күндөрдө академиянын студенттерине эшигин ачмакчы. Мындай жатакана жок го дейм Кыргызстанда. Мындай жатакана өтө жакшы деңгээлде жасалды да. Мындай эшиктери чип менен ачылат, чип менен жабылат.
жарык, жаңы талаптарга ылайыкташылганда хай-тек деп коет, ошондой стилде менен жазалып иштерим баары аябай жакшы болду. Студенттер көргөн студенттердин дагы мугалимдердин дагы ушул жерде көп жылдан бери иштеген мугалимдердин да көңүлүнө толуп аябай ыраазы болушуп атат. Чынында эле жатаканада бардык шарттары каралыптыр. Бөлмөдөгү керебет койчу, муздаткыч койчу жайлары, ашкана бурчу даярдалган. Балдар кыздарга өз-өзүнчө душ, атайын кир жуугуч машинкаларды орнотулуучу кааналары даяр. Азыр бөлмөлөргө керектүү эмеректердин жана зарыл техникалык жабдуулардын келиши күтүлүүдө. Биз Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинде болдук. Билесиздер, ошол Кыргыз Республикасынын илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги тарабынан ошол академиянын көзөмөлчүлөр кеңеши уюштурулган. Ошол камкорчулар кеңешинин планына да кирип атат. Буюрса жатаканада да ремонт иштери бүттү. Ошол жерге бизге эмеректерди алып берүү боюнча сүйлөшүп келдик. Төрөган фондунан дагы ушул биздин камкорчулар кеңеши дагы бизге ушундай жакшы көңүл бөлүп, академиянын өнүгүүсүнө чоң салым кошот деген ишеничтебиз. Мында дүйнөлүк стандарттарга ылайыкталган бассейндин курулушу да кызуу. Олимпиаданын талаптарына жооп берген жаңы бассейн салынып атат. Бул 2 кабаттан турат. Бирөө Олимпиада талаптарына жооп берген бассейн, экинчиси болсо жанагы машыгуу бассейн деп коет, тренировочный бассейн. Ошондо 2 бассейн ичинде жабык болуп атат да. Бул өтө кубандырарлык нерсе. Андан тышкары ушу башкы корпусунда сырты бүтүп калды. Сырты фасадный иштерин баары жазалып бүтүп калды. Эми Кудай буйрса бир жумадан кийин ичине башталат. Кыршасын алмаштырат, суу кирчи эле СРОнан бери жазалып электи. Ушунун баарына президентибиз өзү тапшырма берип кетти, өзү келип ушул жерден көрүп. Канча жыл биздин академиябыз 80 жылга барып калды түзүлүшү. Ошодон берки көрбөгөн жаңылыктарды көрүп жатат. Президентибиз Садыр Нуркожоевичке чоң биз ыраазычылык билдиргибиз келет. Себеп дегенде ушул жылга чейин президенттин деңгээлинде мынчалык спортко, дене тарбияга көңүл бурулган эмес. Бул жерде мурунку эски бассейндин орду 1955 жылы академия түзүлгөндөн баштап 71 жылы ачылган болчу. Бул стандарттык олимпиадалык размердеги бассейн болчу. Тилекке каршы канча жылдан бери иштебей калган, бул союз бузулгандан кийин десек болот. Бул бассейндин бардыгы бул материалдык техникалык база катары көрүлөт да, бул спорттук жабдуулардын бири. Ал окутуу процесске аябай керектүү нерсе. Себеби бул окутуу процесси, мелдештерди өткөрүү. Себеп дегенде академиянын эл аралык келишимдерибиз бар. Спорт жактан, окуу жактан, илимий жактан. Ошондуктан биз заманбап манежибиз, бассейн, анын ичинде спорт залдарыбыз бардыгы бар болуу зарыл. 2 чаша болот деп атат. Бириси 50 метр, бул олимпиадалык стандарт, мелдештерди өткөргөнгө. Ал эми экинчиси 25, ал дагы спорттук стандарт болуп эсептелет. Ал жерде машыктыруу процесстери жүргүзүлөт. Аябай буну күтүп атабыз. Кудай буйрса, 1 жылга жетпей бүтүп калат го деп. Это прыгал мастер спорта Кыргызской республики, рекордсмен Исаков Тимур. Манеж, но он находился в плачевном состоянии. Манеж өтө аянычтуу абалда эле. Чатырынан суу акчу. Жүзүүчү жолдору талкаланып жараксыз болчу. Болбосо биз жетекчилик жамаатыбыз менен биргеликте ар дайым оңдоп түзөп турганбыз. Ага карабай абдан жүдөгөнбүз. Эми мамлекеттин деңгээлинде гана бул маселе чечилиши керек эле. Кудай жалгап Садыр Нуркожоевич көңүл буруп, азыр көрүп турганыңардай баары сонун болуп бүттү. Жумушка да майрамга келгенде көңүлдүү келебиз. Биз жамаатыбыз менен президентке чексиз ыраазыбыз. Азыр болсо бардык шарттар бар. Бул жерде греко-рим күрөшү, баягы кыз келиндер күрөшү, ошондой эле регби, футбол, теннис, жеңил атлетика, туризм кафедралары ушул жерде жайгашкан. Ошондой эле стол тенниси боюнча дагы 1-этажда залыбыз бар. Студенттер үчүн бардык шарттар түзүлгөн.
Президенттин тапшырмасы менен 70 жылдык тарыхы бар окуу жайдын машыктыруучу жайлары, жатаканалары, окуу корпустары капиталдык ремонттон гана өтпөстөн, айрым жайларынын кайрадан эл аралык нормаларга ылайыктуу курулушу башталган. Бул өмүрүн ушул окуу жайдагы жаштарга билим берип тарбиялоого арнаган ардегер окумуштууларды, жалпы профессордук окутуучулар жамаатын, анда окуган жаштарды өзгөчө кубантууда.